Assalamu алейкум, урматтуу интернет колдонуучулар, кыргызстандыктар, жалпы мекендештер, сиздер көрүп турган дал ушул жер Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Айлампа. Бул тагыраагы Ош Кара Суу жолу. Ош Кара Суу жолундагы мына ушул Наримандагы круговой мурда Жамалбай калып кеткен болчу. Ал эми кругдун аркы тарабы болсо жаңы асфальт басылган. Бүгүн мына мынтип ямыштуу ремонттор аткарылып атат. Негизи ДЭП 21 жол куруу ишканасынын жетекчиси бул жердагы ошо асфальт болот деп айткан мурунку биз тарткан видеодогу интервьюсунда. Мурунку эле көрүнөт. Ош Кара Суу жолундагы ушул Нариман айлампасы. Кайра эле жамап сиздерди билесиздер мына. Мына машина сиздерге түшүп шаровой үзүлүп кеткен не болгон кыскасы бузулуп калды. Бул жак мына ушул жолдун көрүнүшү. Ош Кара Суудагы жолдун абалы. Görmeyesingler. Uzakta remont sürüyor tabii. Bırakmayız mı abi? Takmayın sizler, kандай takmışlar? Ben işti tartı demek ya işti. Bu жерде asfalt basat dediler ko, bolmay kaldı. Mantip maşinalar buzulup atат mына ушул жердин өзүнө. Мына ушул Ош Кара Суудагы жолдун абалы. Мен бирок акыйкат үчүн жолдун аркы тарабындагы көрсөтүп коеюн. Мына ушул кругдун бул жакка карап айланган жагы, бул Ошко карап түз кеткен жагы. Мына жакындаштырып көрсөтөйүн, көрүп атасыздарбы? Ал ямага ар бир машинанын баллону түшүп салам берип өтөт. Бул жерлер болсо монтип домпок болуп, өңгүл-дөңгүл болуп кеткен. Бул мындайча айтканда Наримандагы айлампанын жарымы ремонт, жаңы асфальт быйыл басылбай калды тилекке каршы. Эми өзүнүн бир техникалык же башка себептери болушу мүмкүн. Ал эми бул жагына жаңы асфальт басылган. Мына. Бул жак ушул шаардан Оштон түшүп келген жол, бул жагы ушул Шарк айыл өкмөтүнө бурулган жол. Мол асфальт. Бул жагы ушул нефтебазага чейин 1 чакырым асфальт басылган. Кругдун бул жагы дагы асфальт. Тиги жагы дагы асфальт басылган. Болгону мына ушул айлампанын жарымы. Асфальт басылбай калып кеткен. Мен муну эмне үчүн көрсөтүп атам? Анткени мен бул жолду биринчи жолу эле тартып көрсөтүп аткан жокмун сиздерге. Мен буга чейин дагы Улукбек Марипов премьер-министр болуп дайындалгандан кийин биринчи иш сапарын ушул түштүккө болгон иш сапарында Ошко келгенде мына ошол жердеги яманы жамап оңдоп коюшуптур, ылай менен толтуруп коюптур деп видео чыгарган болчумун. Ал видео социалдык тармактарга аябай кеңири тарап талкууга алынган. Бирок андан кийин асфальт басылганда мен сүйүнгөм да, ошол жакка асфальт басса бул жакка деле басат го депчи. Тилекке каршы бул жакка басылган жок. Бирок ДЭП 21-дин жетекчиси мен кругду айлантырып асфальт басам деген. Мен аны өзүнөн дагы чалып сурайм азыр. Алейкум. Абдыган ака, кандайсыз, жакшысызбы? Рахмат, ташкентте. Ака, мен Бекназар жанагы, таандыңызбы? Таандым. Баягында интервью алганда жанагы кругтун берки Кара Суудан Ошко чыккан прямой жагы дагы болот дедиңиз эле. Анан кече берки ДЭП 45-тин балдары эме кылып атыптыр да, жамап атышыптыр.
ошонун астынан жамап берет да. Onun üstüne asfalt mı, üstünden bir slой усиление verilet da. Он ошонун үстүнөн басасыз эми? Üstünden basılат da. Ошону сизден тактап сурайынчы деп чалдым эле да. Ошо ямаларын жамап кылып турган üstünden усиление деп коет, усиление берип коет. Азыр нарактын экинчи слоюн басып атасыз го? Ооба. Беракты качан басасыз эми мына Кара Суудан прямо ошко чыккан жакты? Ошо жак бүтүп келип басабыз да. Кар жагычан басып бересизби? Аракет кылып атабыз. Кар жагычан басып бересизби деген? Ошо кар жагыча басат, аракет кылып атабыз. Эми акыркы келип бизге токтошду, муга чейин Чоңалайда 1 километр басып келди, ушу биздики бүтөйүн деп аткан ортодо. Араванга бар басып келишти. Анан эми бизге келип атат да, кайра ушу бүтүрүп коебуз. Ошо яманы жамап чыккан мен видеого тарттым эле да, анан ошо асфальт баспай эле жамап. Асфальттын алдынан жамап иштери да бул. Ошо асфальт баспай эле яманы жамап коюп, ошо менен бүтөт окшойт деп тартып койдум эле да менчи. Тарсаңда айыр өзү план эмеде жок. Проекттеби? Проектте жок. Моя бирок ошо басып деп атабыз да, аракет. Эми али кругтун бар жогунун жасап туруп анан бир жагын кое койсоңуз күнүк болуп калат экен да, абдыганыке ошого. Ошого неметип атабыз. Онда жакында асфальт болот экен да ол жерде дагы. Болуп калат, кылып атабыз. Майыл ака, рахмат, ошону тактайын деп. Бул жагы болсо, мына ошол айлампадан эле өйдө чыгып келгенде бир 300-400 метрден кийинки жер. Мына жолдун абалын көрүп турасыздар. Жол чарчап калган, ачык айтайын. Бул жерден фуралар, бензовоздор, жүк машиналар, КАМАЗдар өтө берип, мына жол мындайча айтканда жарабай калган да. Азыр машиналар ушул жерден абайлап өтөт. Анткени баягындай түбү ылдыйраак, кымбатыраак жол болсо спортивный машиналар бул жерде тийип калышы мүмкүн да, аны кылачы. Мына жолдогу колено. Көрүп атасыздарбы? Бул жол эми ушул эле жерде эмес да, жокчу. Бул ошол жактан уланып келип, бул эң бир жаман жери ушул жер. Ош Кара Суу жолундагы Нариман айылынын аймагындагы мына ушул жол. Көрүп атасыздарбы? Бул жагы где-то 2 километр ушундай жолда, жаман жол. Мен өзүм деле абайлап өтөм. Анткени мен фит менен кээде шашылып катуураак айдап алган болсоң, тиги дөңчөлөргө картер тиет дагы тешилет, картерчи. Азыр билесиздер, бар жок кымбат. Бирок тилекке каршы ушул жол оңолбой койду ичилечи. Жаңы асфальт басыш буякта турсун, бул жолду мындай бир реконструкциялоо же түзүгүрөөк жамак деле салынган эмес бул жолдоргочу. Оңдосо деле асты ушундай эме болуп кете берет. Анан уламыш бар экен, илгери бул жер сазлак болгон. Бул жолду оңдосо деле ушундай боло берет дегенчи. Же ал уламышты Минтранс өзү чыгарып койгонбу, түшүнбөйм анычы. Кыскасы ушундай. Могул жол. Бир жолу Жээнбеков Ошко келгенде, анда президент эле, экс-президент Жээнбеков. Ушул жердеги баягы өтө дөң болуп сүрүлүп кеткен жерлерди үстүнү кыркып салышкан. Болгарка менен кыркып тегиздеп коюшкан. Оңдоп. Мен аны да көрсөткөм мурда өзүмдүн ушул YouTube каналымда. Бирок тилекке каршы азыр бул жолду ойлогон деле, караган деле, сураган деле адам жок.